Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир туугандарыбыз, бүгүнкү биздин орозодо 30 күн темасындагы итикаф маселеси тууралуу айтып берүү болуп турат. Анткени баары азыркы суроолордун көбү итикаф кандай отурат, анын мөөнөтү канча деген суроолор көп болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү темабыз итикаф тууралуу. Итикаф бул ниет кылып мечиттен чыкпай отуруу. Бул деген итикафтын эки түрү бар. Бирөөсү важип назар итикафы, экинчиси болсо бул пайгамбарыбыздын сүннөтү муаккада деп коет. Пайгамбарыбыз акыркы орозонун акыркы 10 күндүгүндө итикаф кылып мечиттен чыкпай отурганын айтат. Анан итикафтын бул мөөнөтү канча десек 24 саат деп эсептесек болот. Бир күн түнү менен отурса болот. Бул итикафтын негизги жол-жоболору билесиздер, мечиттен чыкпай отуруп ибадат кылуу, жаман сөздөрдөн алыс болуу, жаман иштерден алыс болуу, же болбосо бир жаман иш аракеттерден алыс болуп, ушу мечиттен чыкпай ибадат менен отуруу. Баягы ибадат менен отуруу десе кээ бирлер түшүнөт, эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен кабарлашпай, эч ким менен чыкпай отуруу деген эмес. Бул баягы пайгамбарыбыз ошо итикаф учурунда мечитте отуруп, сахабалар менен сүйлөшүп, сахабалар менен баарлашып, ошол жакта аңгеме курушуп, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отурушканда, ошол сыяктуу эле мечиттеги келген адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып, ибадат кылып, зикир кылуу менен отурса болот. Андан сырткары аялдардан да суроо келип атат. Аял киши итикафка отурса болобу деген суроолор келип атат. Мында эми негизги мечитте отуруу, негизги 10 күн бою мечитте отуруу керек да мында. Бирок баягы аялдарга мечитке кирүүгө тыюу салынгандыктан үйдө жок дегенде бир бөлмөнү даярдап алып, өзүнө итикаф кылам деп ошол жерден чыкпай, ибадатын кылып, бирок баягы зарыл иш болсо, конечно, чыга көрөт. Мисалы базарга барып, же бир магазиндерге бирдеме сатып келе калган, бир убакыттын аралыгында эч ким жок болсо, ошол учурларда чыгып, кайра эч бир эме кылбай түз келип үйүнө баягы бирөөлөр менен ушакташып туруп алып, же кошуналарды көрүп ушакташып туруп алуу эмес, түз эле үйүнө келип кайра ибадатын улантыш керек да. Мисалы бир күн ошо 24 саат ошо бир күн үйдөн чыкпай аялдарга отурса болот. Ушуну биз итикаф деп атабыз. Эгерде кечке чейин жетпей, баягы түштө итикафтан чыгып кете турган болсо, аны билесиз, казалары бар. Кайра кийин бир күн 24 саат күнү түнү итикафка отуруп берүү казасы бар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.